эгер 7% калса 5 миллион сомдук күрөө акчасы калса, ошондой эле 0,7% болгон бул регионалдык дагы алар мындай босоголор бар да, ошолордун баары калса, сиздердин ошол жаңы түзүлүп келаткан күчтөрдүн парламентке өтүү мүмкүнчүлүгү кандай? Себеби дегенде азыр карап көрсөк, ошол эле партиянын лидерлери өздөрү мындай чын жүрөктөн кылмыш кылганына мындай эме ачык айтып, мисалы үчүн биз ошол эле ар бир мандат 500 миллион сомдон келген, ошондуктан булар ушундай деген сыяктуу өздөрүнүн ошол эле парламентте отурган кишилер айтып атат да. Ошондой болуп келсе, силердин канчалык мүмкүнчүлүгүңөр бар? Канча пайыз жаңы күчтөр келе алат? Азыркы дүйнөдөгү эң чоң бизнес бул саясий бизнес депчи. Бул уже жана эксперттардын, дүйнө жүзүндө эксперттин айтуусу боюнча, саясий бизнестин жасалган акчасы жанагындай курал замберек саткандан дагы өсүп кетти депчи. Анан жанагындай 7%, 5 миллион деген босогодон ошондойду коюп койсо, бул албетте азыркы эле жогоруда айтып кеткендей, жогорку кеңештин 80% кайрадан келет. Эч кандай Кыргызстан келечегинде жылуу болбойт. Антиген деген ошол эле саясий кадровый маселебиз токтойт. Бүгүнкү күндө сөзүн ачык айтып беришке, бизде деген кадровый маселебиз тупикке турду да. Эмне үчүн жаратмандык жок, кандайдыр ишкердүүлүк жок. Мына өзүбүз эле отуруп карап отурдук, мына ковид могу вирус, коронавирус Кыргызстандын ачык бийликтин жүзүн ачты. Эмне кандай мына элдерге бир гана алек ошондой эле мамлекеттик бийлик тарабынан, мамлекет жагынан берилген жардамдын баасы 1000 сом болду. Ошондой эле көпчүлүк да туура айтты, Сооронбай Шарипович жана бизнес структурасы менен жолукканда көпчүлүк жардам берди да. Бизнес структурасынын жардам берген баасы 2,5–3 миңге чукул барабар болду. Ошондой эле. Бул деген стратегический план жазылган жок. Мынакей вирус менен баарыбыз оорудук. Бизден каза ойлоnuш керек, мигранттар 10 000 мигрант келди деп атат. 10 000 мигранттын эртеңки күнү булар эртең эле кайра границалар ачылып учуп кетпейт да. Мына алар үчүн бул Кыргызстандын ичинде ички рынокто жумушсуздук бар. Жумуш орундары менен камсыз боло албайт. Алар да хорошо таптогон айлыгын жолуна кетиришти. Дагы бир 2-3 ай чыдайт, 2-3 айдан булар көчөгө чыгат. Көчөгө чыкканда кайра эле биз шайлоо менен алек боло турган болсок, кепилдик жок. Күзүндө кайра ушу экинчи валына коронавирус болот деп атышат. Шайлоо кандай өтөт? Шайлоо өткөндө деле ошол БШКнын мүчөлөрүнүн баарына деген канчадан акча каражат кетет. Ошолордун баарын жана спец костюмдар, маскалар менен биз өзүбүздүн мына аярылуу нерсебиз, биз ушу деген 100дөн ашык биздин медайымдарыбыз ушу вируска чалдыгып калышты. Бул элементарно жанагындай нехватка спецсредств болуп калды да. Кайра эле ушундай боло турган болсо, албетте жаңы жүздөрдү биз көрбөйбүз. Кайра эле ошол чөнтөктүү парламент келет. Чөнтөктүү парламент келген гана бул жеке эми логиканы деле алып көрсөк, 500 000 доллар берген адам парламентке келип эл үчүн кызмат кылабы? Жеке чөнтөк үчүн кызмат кылат да.